Бүгүнкү күндө Кыргызстанда айдоочулар 4 күйүүчү маайды колдонушат. Бул бензин, дизель жана 2 газдын түрү. Пропан, бутан жана метан. Мен бүгүн сиздерге дал ушул метан тууралуу толугураак маалымат берүүнү чечтик. Бардыгыңыздарга белгилүү болгондой эле Кыргызстанда акыркы күндөрү дал ушул бензиндин баасы кескин өсүүдө. Бензинге салыштырмалуу газ менен колдонсоңуздар 2,5 эсе арзаныраак чыгат. Андан тышкары сиздер экологияга зыян келтирбейсиздер жана автоунааңыздын моторуна зыян азыраак келтирилет. Метанды автоунаа газ толтуруучу компрессордук станцияларда куйса болот. Кыргызстанда андай 5 станция бар жана алардын баары Чүй областында жайгашкан. Бул Ленинская пригородная айылдарында, Токмок, Карабалта шаарларында жана Бишкек шаарында, Кустанайский көчөсүндө Ориентир автобаза. Газ толтуруучу жайга метан түздөө эле магистралдык газ түтүгүнөн келет. Ал ар кандай аралашмалардан тазаланып, кургатылып, тыгыздалып жана ушундай таза түрүндө унаанын баллондоруна куюлат. Бул биринчиден природный газ деп коет. Эң негизгиси бул природный газда. Мунун вредный отбростору 0 да. Негизичи. Чистый природный газ. Эли колдонгон, үйдөгү потребительдердики дейт. Пропан менен айырмасын айтып коеюн. Пропан деген это продукт нефтепереработки, во-первых, да. Во-вторых, пропандын баасы, как бензин поднимается, ошондой эле пропан деле көтөрүлө берет, кайра түшө берет да. Мисалчы. Бирок азыр мындай болуп калды. Азыр уже бензин көтөрүлбөйт. Прогноз эмелер айтты. Бензин только 65-ке чейин чыгат деп уже элде айтып, даярдап койду да. Мен болсо бул природный газ менен 4 жыл болду колдонгонумчу. 4 жылдан бери айдап жүрөм. Баасы мисалы 4 жылдын ичинде 2 сом эле көтөрүлдү да. 4 жыл мурун 19 сом болчу. Андан кийин 2 жылдан кийин 20 болду. Андан кийин 1 жылдан кийин 21 болду да. Ошончо эле турат да. Газдын преимуществосу эмне? Газдын баасы мына 21 болсо, бензин 46. Экиси арзанбы биринчиден. Экинчиден вредный отходу жок. Выбросчы, выхлоп дегенчи. Мисалы, бул азыр Бишкекте таза эме, бул эме смог дегенде мындай деп атпайбы, туурабы? Мисалы, элдин баары газга өтсөчү, уже эмебизге, экологиябызга тазараак болчу да. Эң биринчиден. Экинчиден бул природный газ, бул Газпромду эметсе болот эле да. Бул аябай сонун заправка кылып койду да, мисалчы. Бирок буну менен эме да, колдонгон аз болуп атат да. Эмнеге анткени бу жерде бир эле заправка, пригородный бир заправка бар, Токмокто бир заправка бар, Карабалтада бир заправка бар да. Так, азыр 420 сомго коямбы? 420 сомго 20 куб бер. Кубический сантиметр менен эсептелет да. 420 сомго мен даже 10 литр бензин кое албайм да. Туурабы? 9 литр бензин коет экенмин, 9 литр бензин менен 100 км жүрөт экенмин да. Мындай эле түшүндүрүп берип коеюн, кыскачачы. 9 литр менен 420 сомго мен 100 км жүрөм. 420 сомду газ менен 250 км жүрөм. Ошону салыштыргыла, 100 км бензин менен жүрөм, газ менен 250 км жүрөм. Это получается 2,5 раза, да, у меня. Эмемчи? Эмне болот? Экономия. 2,5 раза, да. О, бензин заправка канча секирип атат, өйдө болот, мага баары бир да, чын айткандачы. Менин газым бар, 4 жыл болду. Только плюсы, да, минусов я не могу сказать, да. Из минусов вот единственное, что мындай көп километр жүрө албайсың да, мисалы алыскачы. Көлгө чейин бара албайсың да. То есть көлгө чейин барам, бирок кайра бензин менен келем да, ошол эле минус болсочу. А мисалы балыкчыга салып койсочу, ол получается уже көлдө охваченный болуп калат болчу, туурабы? Мен балыкчыга бардым, балыкчыдан заправка кылдым, 250 километримде тияка барып кайра келип, кайра коюп туруп, бияка Бишкекке келип, Бишкектен тек Карабалтага барып, Карабалтадан мисалы газды коюп дальше кетип калсам болот да. Сон болот болчу да. Вот это только плюсы. Минусов нету, да. Таксиде иштейм, мурун бензин менен иштечүмүн. Бензин менен иштечүмүн, анан баа көтөрүлүп баштагандан кийин мага уже эме кандай десем, кайдасы жок болуп калды, чын айткандачы. Бензинге жарым бензинге иштейсиң, жарымын бир күндө 500 сом табасың ашып кетсечи. Бензин менен жүргөндөчү. Анан ушинтип установка кылган балдар айтты. Метан койбойсуңбу деди. Метан койбойсуңбу? Пропанды койбой эле кой деди. Эмнеге? Анткени пропандын секире берди баасы. Койсоң метан кой деди. Метан койдум, айтып атпайм, мына 4 жыл болду. Жыргап калдым да. Маған тааныштар бул таксисттер көбүнчө бизде мисалы Токмокточу 90% метан менен жүрөт. 90% да. Бул машина менен 3 жылдан бери жүрөм. Буга чейин зил айдагам. Кузовой. Анда дагы канча 5-6 жыл жүрдүм да. Сиздер биз шаарга келген эле билем да метандын немелигин чынында.
Анан былтыр барып ушу токмок мурдагы жылы барып токмоктон сатып келдим ушу машинени. Токмоктон уже газ менен алып келип, ошо менен таксиде иштеп атабыз эми жакшы. Кудайга шүгүр. Экономиясы мененки 65 литровый турат. 300 сомго заправка кылам. Кечинде 10до келем, эртеси кечки 10го чейин жетет. Таксиде жүрөм. Дагы эме заправка көбөйсө, анда элдин баары эле коет болуш керек эми. Газдын бир эң плюсу бул чөнтөккө жакшы да. Мисалы үчүн аз бензин 45 сом болот, өзүңөр көрүп атасыңар. Газ болсо 21 сом, 20 сом тегерегинде болуп жүрөт анан. Бир эле минусу бул заправканын, бул метандын бирөөлө бары да алыстыгы Бишкектен. Тиги рабочий городоктон бери келиш үчүн. Башында мен деле коркуп жүрчүмүн да, баягы эми жарылып кетет, тиги бу деле биз коркуп анан. Андан кийин койдургандан кийин мына 3-4 жыл болду даже. Коркпой эле, жакшынакай эле эчтеке болбой эле уюп эле жүрөбүз. Айдап эле. Так, ну что можно сказать про наш компримированный газ? Однозначно, конечно, это экологически чистое топливо, оно безотходное. Албетте, биздин газыбыз бул экологиялык таза күйүүчү май, ал калдыктарсыз. Бензинден 2ден ашык эсе арзаныраак жана камсыздоосу дагы үзгүлтүксүз. Поставками топлива. Газ 3 эселик тазалануудан өтүп кургатылат жана аягында 103-105 октандык санга ээ болот. Бул октаны эң жогорку 98 бензинден дагы ашып жатпайбы? Биздин газыбыз менен колдонгон айдоочулар мотордун жүрүшүнө жакшы баа беришет. Свечалары да көөлөнбөйт. Андыктан метанга өтүңүздөр. Бул экологиялык таза, бул келечек жана акырында бул өзүбүздүн эле ден соолугубуз. Газ, пропан, бутан жана газ метан. Бирок бул айырмачылыктарды көпчүлүктөрү биле беришпейт. Газ метан пропан бутанга караганда бул жаратылыш газы. Зыяны экологияга азыраак. Андан тышкары бул сиздин капчыгыңызга дагы туура келет. Себеп дегенде газ метандын баасы арзаныраак.